Bir molda kulpuğa Muzzamil surösün 41 jolu okup dem salat eken. Anan kulpunu ağın suga ırgıtat eken, arak içkenin toktatış üçün. Uşul nerse tuuralı hadiste var dedi. Bu İslam'ın jolu emes. Bizdin jolubuz emes. Al Muzzamil surösümüz Kur'an bardığını okusa dilece. Bunday her bir amalыбызda Paygambarыбыздын же болбосо маскаптын көргөзмөсү болуш керек да. Болбосо Paygambarыбыздын көргөзмөсү боло турган болсо ачыктан ачык бизге сонун болот. Мисалы үчүн 3 жолу ихласты окугула, өзүңөрдүн денеңерге сыйпагыла дем салганда деп айтып атпайбы? Пайгамбарыбыздын көрсөтмөсү. Башка да зикирлер бар, маскабейлер, аалымдар неме болгон. Мунул нерсени мен аалымдардын китептеринен неме алган. Бул сыйкырга жакыныраак bir neme болушу мүмкүн. Аракты ичкени токтотуш үчүн аракты жөн ичпе деп токтотуш керек. Бул арам деп. Сыйкыр менен башка менен токтоткон ал болбойт. Сыйкыр менен алектенүү өзү арам. Сыйкыр менен алектенүү арам. Мен bir видеону көрүп калдым Меккеде окуп жүргөндө. Сомалдык bir шейхтин şu сабагын көрүп калдым. Ал чоң сыйкырчы болгон экен. Сомалда ушу сыйкыр аябай күчүү болгон экен. Эфиопия, Сомал, ушул жактарда аябай көп деди сыйкырчы. Ошол киши айтып атат да, сыйкырга кирүү үчүн шайтандарга кызматчы болот да, жиндерге кызматчы болосуң да, анан сыйкыр болот да. Көбүнчө жиндер аркылуу. Сен канчалык капырлыктын түгүнө түшкөндө гана анан алар сага макул болуп туруп, анан кийин жана сыйкырды сага бир күчтөрдү жиндер иштеп баштайт. Сыйкырчы болуш үчүн сөзсүз капыр болуш керек дейт. Капыр болбой туруп сыйкырчы боло албайт. Өзү ойлошу мүмкүн мен мусулманмын, намаз окуп атам да, бирок капыр. Ошол сомалык шейх айтат да, Куранды ошо мен 30 күн бою дарат кагазына ылай кылып иштеттим дейт. Канча бир күндөр мен бүтүндөй нерсени жасадым, жуунган жокмун дейт. Анан ошондон кийин мага ушул нерсе берилди дейт. Андан кийин ошондон тооба кылгандан кийин айтып атат да. Сыйкыр менен алектенүү, сыйкырлык капырлыктан кийин келет, эреже бул. Капырлыктан алдын сыйкырлык келбейт. Ал эми сыйкырды илимин окуп, сыйкырды чечиш үчүн болсо, бул башка. Кээ бир каалымдар муну дурус деген. Сыйкыр илимин үйрөнүү өзү арам. Бирок сыйкырды чечүү үчүн, башка сыйкырды ошо жардам бериш үчүнсө, кээ бир каалымдар ошону чечиш үчүн, жанагы чечкендерди байлап бир нерсе кылып койгондорду бошотуш үчүн окуса болот деген дагы аалымдар бар. Аллаху алам, мындай кишилерге барбашы керек. Мындай хадис турмак, мындай амал да жок.